Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 4-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды кунт коюп көрөбүз. Балдар, азыр жаз мезгили. Бак дарактар гүлдөп, мөмө байлаган учур. Анда эмесе балдар, дептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз жаз мезгили кантип суроосу. Алгач, балдар, биринчи көнүгүүдө берилген сөздөрдү кайталап, сөз айкаштарын түзүп чыгабыз. Акташат, побелять, артта калышкан жок, не отстают, жаркырап тийип турат, ярко светит, көчөт, саженец, пайда болду, появились, уя, гнездо. Мынакей балдар, сөздөрдү окуп чыктык, эми сөз айкаштарын түзүп чыгабыз. Акташат, бак дарактарды акташат. Артта калышкан жок. Балдар артта калышкан жок. Жаркырап тийип турат. Күн жаркырап тийип турат. Көчөт. Бакка көчөт тигишти. Пайда болду. Гүлдөр пайда болду. Уя. Канаттуулар уя салышты. Мынакей балдар, биринчи көнүгүүдө берилген тапшырманы аткарып бүттүк. Эми экинчи көнүгүүдө берилген жазга тиешелүү сөздөрдү таап жазып чыгабыз. Бай чечекей, талаа иштери, канаттуулар, үрөн себилет, көчөт тигишет, жер айдашат, уя салышат. Мына азыркы айтылган сөздөр жазга тиешелүү сөздөр экен. Эгерде бул көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор балдар, үчүнчү көнүгүүдө берилген текстти окуп чыгабыз, белгиленген сөздөргө кантип суроосун берип көрөбүз. Текстти окуйбуз. Жаз мезгили. Жаз да келди. Күн жаркырап тийип турат. Бай чечекейлер пайда болду. Келген куштар да учуп келишти. Алар бийик дарактардын башына уя салып жатышат. Тракторлор талаага чыгышты. Дыйкандар жазгы иштерин башташты. Окуучулар да артта калышкан жок. Алар чарбакта, бакта эки топко бөлүнүп иштешти. Арыктарды тазалап, жардам беришти. Алар жашылчаларга байгоо жүргүзүп өстүрүшөт. Бакка жаңы көчөттөрдү тигишет. Эски дарактарды акташат. Мынакей балдар, текстти окуп чыктык, эми белгиленген сөздөргө кантип суроосун беребиз. Мында белгиленген сөздөр жаркырап, эки топко бөлүнүп, тазалап, байгоо жүргүзүп деген сөздөр белгиленген. Ушул сөздөргө суроо берип көрөбүз. Күн жаркырап тийип турат. Күн кантип тийип турат? Күн жаркырап тийип турат. Алар чарбакта, бакта эки топко бөлүнүп иштешти. Алар кантип иштешти? Алар эки топко бөлүнүп иштешти. Кийинки сөзүбүз тазалап сөзү. Кантип жардам беришти? Арыктарды тазалап, жардам беришти. Алар кантип өстүрүшөт? Алар жашылчаларга байгоо жүргүзүп өстүрүшөт. Мынакей балдар, бул көнүгүүбүздү аткарып бүттүк. Эми өз алдыңарча төмөндө берилген суроолорго жооп берип көргүлө. Азаматсыңар балдар, эгерде бул көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, 4-чү көнүгүүдө берилген тапшырманы аткарабыз. Дептериңерге 4-чү көнүгүү деп жазгыла.
Demek, bizge berilgen süйлömdördü kerektүү sözlөрдү koyup toluktap жазып чыгабыз. Birinci süйлöm. Күн тийип турат. Күн кантип тийип турат? Күн жаркырап тийип турат. Süйлөмдү жазгыла. Күн жаркырап тийип турат. Жамгыр кантип жаап жатат? Жамгыр катуу жаап жатат. Çabeлеке кантип учуп чыкты? Çabeлеке чырылдап учуп чыкты. Балапандар кантип ооздорун ачышат? Балапандар чыйпылдап ооздорун ачышат. Байчечекелер кантип ачылды? Байчечеке бажырайып ачылды. Жемиш бактары кантип гүлдөдү? Жемиш бактары тегиз гүлдөдү. Куштар кантип учуп баратышат? Куштар топ-топ болуп учуп баратышат. Эми калган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча толуктап жазып чыккыла. Балдар, эгерде бул көнүгүндү аткарып бүткөн болсоңор, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 5-чи көнүгү берилген сөздөр менен сүйлөм түзгүлө, аларга суроо бергиле деген. Үй ишин белгилеп жазып алгыла, берилген сөздөргө сүйлөм түзөсүңөр. Эгерде үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор, мен силер менен коштошомун. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, саламатта калыңыздар.